Колобок деп тур анаңды. Пожалуйста деп тур деп. Видишь? Жөн турчу деп элеч. Турмушка мен биринчи чыгып кеттим. Шустрыйраак болуп. Быстрый анда дагычы. Элдин баары тийип атканда мен да тийип калайын депчи. Сүйлөшкүң деле келет. Иши кылса ошо. Мындай эркек эле мындай болду деп. Сиз баягысызбы? Маршруткада жүрөсүзбү депчи таң калышып. Ал барчусу болобу, ужасы болобу, башкасы болобу мен чыкчумун да. Кудайга шүгүр, мага значит ошондой сайылып атса, анын жашоону караганда менин жашоом жакшы экен. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан түнгө карай программасы башталып турган учуру баарыңыздарга жакшы кеч каалайбыз. Бизди ар бир көрүп отурган көрүүчүбүзгө салам айталы. Ал эми бүгүн дагы бизде 1 саат аралыгында жакшы маек болот деген ойдобуз. Ошол эле учурда кызыктуу маалыматтар бар, музыкалык чыгармалар. Демек, биз менен болуп туруңуз. Ал эми сиздер менен мен Айпер Адамкулу. Ал эми бизде бүгүн коноктуу өзгөчө коноктор келди. Бир эмес, экөө. Тааныштырып өтөлү. Бизде инста блогер Акзора Бекирова жана кызы Айдатка, кичинекей блогер кыз. Кандайсыңар? Айдатка кандай? Жакшы. Саламатчылык дебейсиңби, саламатчылык? Саламатчылык, жакшы келип аттым, рахмат. Кош келиптирсиң, сонун кыз экенсиң, сонун кийинип келиптирсиң. Акзора, өзүң кандайсың? Кандай келип алдыңар? Жакшы, рахмат, өзүңүздөр? Жакшы. Не жаңылык? Жаңылык жок десең. Негизи кыргыздар жаңылык жок деп турган башташат. Жумуштан бошоп ойдо жүрөбүз. Барабыз, келебиз, окшош эле күндөр. Айдатканы алып келгенибиздин себеби дагы бул азыр кичинекей блогер кыз болуп атат, тамак жасаганын көрүп атабыз Инстаграмда. Кантип үйрөнүп алды? Айдаткадан биринчи сурап көрөчү. Айдатка, тамак жасаганды кантип үйрөндүң? Мамам урат. Анан өзүң туурап баарын жасайсың, Колуң кесе албайсыңбы? Сага жагабы тамак жасаган? Кандай тамактарды билесиң? Барык, топ, гару, шарап, шарап. Бүттү. Азыр айтсаң. Өзүң алгач Инстаграмда ушул тамак жасоо боюнча ашкана сырларын көбүрөөк элдерге көрсөтүп келесиң. Ошолор кантип башталып калган? Мен башка баягы YouTube каналдарына башка блогерлерди көрчүмүн, бирок Инстаграмда жок болчу. Анан көпчүлүк эле учурда кыргыз тилинде жок, орус тилинде болчу. Анан ошону мен которуп кыргызчага кылып, биздин жалгыз эле мен эмес, менден башка дагы үй бүлө ошол тамак жасап, үй бүлөсүнө көрсөтмөсүн деген максаттан, ошол эле кадрдан мен фантазия кошуп, өзгөчөлөнүп жасап, Инстаграмга киргизип атып, күндөн күнгө баягы көрүүчүлөр, адам саны көбөйүп баштады. Бүгүнкү күндө жакшы эле досторумду топтоп алдым. 407 000 досуңуз бар экен, анын баары карап отурат экен. Ар бир видеоңуз, сүрөтүңүз канча адам көрүп турат? Ошону карап алып турмун. Көп эле бирок, Көп. Анан байкап отурсак, баракчаңызды мисалы күнүгө бир канча тамакты жасаган айым катары билебиз да. Үйдөн жалаң тамак жасап отурасыз болуш керек, Эми өтө деле өзгөчөлөнгөн тамак жок ал жерде. Кадимкидей эле продукта, ошол эле эт, ошол эле картошка. Бирок фантазия кошуп жасайм да. Күнүгө эле жасалчу тамак, бирок эмнеси менен өзгөчөлөнгөн, башка адамды да тартып тура турган тамак деп тамак катары жасайм. Убактыңыздын баары тамакка кетеби? Жок. 1 саат, 2 сааттай эле, мисалы үчүн биз эртең менен кетип, кечинде келебиз. Үйдө балдар да мектепте, бул да садикте болуп, анан эртең менен эмес, мен кечки эле жасайм, ошондо 2 сааттай, ошо тамактын курамына жараша. Ошол жасап аткан учурда эле мен видеого алып коем, анан бош убактымда монтаждап бөлүшүп коем. Видеону ким тартат?
штативим бар, атайын, лампа бар. Өзүнчө эле бир адам керек. Өзүнчө эле оператор болуп алгам, клип тартып берейин деп. Жакында клипте тартып жиберет окшойм. Ошентип штативим бар, лампа бар, шунурларым эле көп да. Кухнядачы жасап атканда өзүмгө да чатышып кетем. Демек, тартканды билет экенсиз, монтаждаганды билет экенсиз. Бул жагынан атайын сабак алган эмессизби? Өзүңүз эле. Өзүм эле мен видеого тартканда жада калса билчү эмесмин. Паркка барып балдарды ойнотуп жүрүп, анан жанымда бир кыз туруп калыптыр. Видеону тартып атканда пауза кылып, өзүнүн баласы келатканда эле камераны жандырып коюп, кайра өчүрүп коюп, ушинтип тартып атат да. Мунун баарын кантип тартат деп мен ошого мындай акылым жетчү эмес да. Карап турсам, өзүнүн эле баласын тартып атат да. Мен болсо 20 мүнөт тегеренсе 20 мүнөт тартып отура берчүмүн да. Анан ушинтип тартат турбайбы, анан тамакты тартып баштаганда мен ошентип керектүү эле жерлерин тартып, бир аз тездетип, ушинтип монтаж кылып үйрөндүм да. Мисалы катталуучуларды көбөйтүү үчүн дайыма активдүү болуп туруш керек Инстаграмда. Тамактын түрүн жасап, ошол эле учурда аларды кызыктырыш керек дегендей. Баягы санын көбөйтүү үчүн бир аракеттерди кылдыңызбы же өзү эле көбөйдү? Анча-мынча конкурстарга катышып аттым. Анан эгерде баракчам кызыктуу болсо эч ким чыкпайт да. Менде деген күндө видеолор кирип турат. Эгерде тамак жок болсо, жолуктун түркүн оорулору, ушундайларды киргизип, пайдалуу кеңештер менен бөлүшүп турам. Деги эле азыркы менин немем актуалдуу болуп жатат деп ойлойм. Баракчам. Жакшы отур кызым, уят болот. Айдатка конфет жегиң келип атабы? Жей бер. Айдатка сага суроо берейинби? Кийин чоңойгондо ким болосуң? Мамама ошкоп тамак жасайт. Ошкоп? Ошкоп, мага ошкоп тамак жасайт. Негизи силерге бөлүшүп калабы ким болорун айтабы? Мага айтпайт, ким болосуң деп өзүм кээде сурап калсам, сага окшоп семирип кетем деп, чоңоюп кетем деген ушундай айтат. Сага окшоп семирип кетем, анан тамак жасайм деп эле ушундай. Азыр эми тили жаңыдан чыгып келатат да, ар кандай күлкүлүү сөздөрдү айтат. Азыр Айдатка 4тө, 4тө. Видеолорун көрүп калабыз. Атайын өзүнө чакан бир фартуктарды кийип коесуңар. Негизи кызыгуусу кандай башталды? Кызыгуусу башында мен ырдатып, бийлетип эле чыгарчымын. Анан мындай бир ырдаганын эле киргизип койсом, аябай баягы көрүүчүлөрдүн саны көп болду да. Анын көп эле сары кыз десе, жөжө десе, бардыгы эле жакшы сөздөрдү айтыптыр. Анан тамак жасап атканда сүйлөтүп эле коеюн деп эле башында салам достор, ушундай бүгүн тамак жасайбыз деп эле сүйлөтсөм, бул деген эми кичинекей кыз шалямдөштөр, мындай кичинекей баланын тили менен сүйлөдү да. Анан элдердин баарына кызык болду. Мен тамагымды эч ким караган жок, баары эле ушул кыздын оозунан эле тиктеп турду да. Биринчи жолу киргизген видеодо эле 600дөн ашуу билдирүү калтырышты да адамдар. Дагы киргиз деп, анан бул Айдатканы кошпой эле өзүм тамак жасасам, кана сары кыз, эмнеге сары кызды кошкон жоксуң деп сурашып, бүгүнкү күндө мага караганда да кызымдын көрүүчүлөрү көп. Мен эч ким карабайт деп койсом. Демек, баягы көбүрөөк көрүүчү топтоо үчүн дагы чыгарып атасыңар десек болобу? Жок, көрүүчү топтоо максатында эмес, бул өзү кызыгып атат. Тамак жасаганда мен ошол баягы элдердин суранычы боюнча бир чет, анан бир чети ошол кызымды эле азыртадан бадыраң эмне, пияз эмне ушуларды көргөндө билсин деп айтам да. Мисалы үчүн көк чөптөрдүн түрүнү билет да. Кинзаны, селдирейди, баарын салатын жалбырак аттарын билет да. Азыртадан мен бул кайсы цвет деп мисалы үчүн түшүндүрүп айтам да. Көкпү, жашылбы деп үйрөткөн, ошо тамак жасап атканда дагы бул картошка, бул пияз деп үйрөтүп атып эле мен тартып коем. Бул өзүнө сабак болсун деп. Кадр сыртындагыларын да көрүп калабыз. Пиязды туруп атып, көз ачып, бийлеп аткан. Ошондо аябай талашты бычакты. Мама бер эле бер, мен жасайм. Мейли деп берип койсом, пиязды ошо туруп атканда ачуусу чыгып кеткен го. Бир кезде эле карасам эле монтип эле эметип турат. Айдатка сага пияз тураган жагабы? Жакпайбы? Эмнеге? Ошого көзүң ачат, Оозуңду бошко отур. Апаң сени тамак жаса деп кыйнабайбы? Өзүң эле барып жасай бересиңби?
Кафеттен бошой да азыр. Ага чейин биз клип көрүп келели, Айдатка татууларын жей берсин. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Түнгө карайда бизде инста-блогер Акзора Бекерова жана кызы Айдатка бизде конокто. Айдатка, сага сага ушундай эфирлерге чыккан, телефонго тартканда, Инстаграмга чыккан жагабы? Неси жагат? Не кыласың аяктарга чыгып алып? Сүйлөйсүң, Сүйлөйм. Тамак жасайм. Бийлейт, Билейм. Бизге бир аздан кийин бийлеп да бересиң, сенде жомок айтат дейт го апаң. Жомок билесиң? Не деген жомок билесиң? Карабок. Колобок, Ошону айткачы бизге. Бир коён менен карабок. Жакшы отурайт. Айыл келиптир. Коробок, я тебе сенде. Не съешь меня, я тебе песен купаю. Я дедушка свой, я бабушка свой, а тебе иду так кетип барды. Урко келди. Коробок, я тебе съем. Не съешь меня, я тебе песен купаю. Я дедушка свой, я бабушка свой, а тебе иду кетип барды. Зайчик экен. Коробок, я тебе съем. Не съешь меня, я тебе песен купаю. Я дедушка свой, я бабушка свой, а тебе иду. Ты кетип барды. Не болду анан? Не болду анан? Бүтті, ошентип. Бүткөн жок. Анан Жакшы түз отуруп айтасың. Түз отуруп айтың. Дагы Зайчиктен кийин кимге барыптыр? кимге? Билиш? Менде жакшы жомок экен, Конфетка. Азыр алып бересиң. Молодец. Ушу менен жомогуң бүттүбү? Мына ушинтип Айдатка биздин эфирибизден да чыгып кетти. Бир аздан кийин кайра келет. Ал эми Акзор ага чейин биз маегибизди уланта берели. Негизи баягы Инстаграмда баягы ар бир эле айым үйдө отуруп дайыма тамак жасап, ошол эле сиз сонун салынгандай жоолуктарды салынып, айымдарга кириктелүүчү кишилерге көп учурда жетишпей калаарларын айтып калышат да. Иш убактыңызды, ошол эле Инстаграмдагы монтаж жана башканын баарына убакыт керек да, кантип бөлүштүрөсүз? Мен 1-күндөн 5-күнгө чейин жумушта болом. Анан ошо ишемби жана жекшемби күндөрү үйдө болом. Ал күндөрү үйдө жыйнап, балдар менен элек болом. Башка күндөрү бош убактымда тамактан кийин эме жол коргонду үйрөтөм, пайдалуу кеңештерди жазам. Тамак жасаганда мен эч кандай убактымды албайт. Бул кадимки эле көрүнүш үйдө айымдар жасаган. Жумуш деп эсептебейм. Ал эми жоолуктарды дагы түрдүү кылып ороп келесиз. Буларды каяктан үйрөнгөнсүз? Азыр интернет тармактарында өтө эле көп. Демек интернеттен арылып эле кайра эле сиз интернетке киргизип койдум. Ооба. Интернетте аябай көп түркүн эмелери, мисалы үчүн менден көргөндөр, мисалы үчүн кээ биркиси YouTube'дан же башка каналдан көрө албаса, кызыгат да, кантип орудуң бул жолугуңду депчи. Ошол сыяктуу эле мен акырын ороп, түшүнүктүү кылып, кээде сүйлөп киргизем, кээде музыка коюп киргизем. Мен да кээде сүйлөгөндө көп сүйлөп салам да. Музыка коюп коем. Ошентип киргизип турам. Жакшы. Инстаграм демекчи баягы ошол эле блогерлер, ошол эле эл алдында жүргөн адамдардын катталуучулары көп да. Анан алар дагы Инстаграмды жөн колдонбостон аларга киреше алып келүүчү да бир булак болуп атат дегендей. Жакшы эле таап атасызбы? Инстаграмда негизи тамак жасагандан же жол киргизгенден же көрүүчүлөрдөн, билдирүүлөрдөн акча түшпөйт. Мен өзүмдүн башка бизнестерим бар. Ошолорду мисалы үчүн жарнама кылсам, Кудайга шүгүр эле болот. Мен ошону сурайын дегем, жарнама аркылуу жакшы эле акча түшүп атса. Жарнама мен өзүмдүн бутиктеримди мисалы үчүн ошол сатып аткан нерселеримди киргизген болсом, Кудайга шүгүр эле
бизди багат деп койсоң. Жакшы. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Ал эми азыр бизде оюн бар. Мына ошол оюнду ойнойбуз. Сизге убакыт берилет. 5 секунд. Ошол 5 секунддун ичинде сизге суроо берем, бат-бат жооп бергенге аракет кылышыңыз керек. Ооба, жок же кандай? Атап санап берсеңиз болот. Түшүнүктүү болсо анда эмесе кеттик. Биринчи суроо 4 Ф тамгасынан башталган жигиттин атын айтыңыз. Фарух, Фаиза, Фарида, жигит болорсуңчу. Убакыт бүтүп калды, үчөөнө болдук. Ушундай сыяктуу темпте кете берсеңиз болот. Туура эмес болсо дагы, тамашалуу болсо дагы боло берет. Анда эмесе кийинки суроо 4 дүйнөлүк спорт кийим брендин айтыңыз. Эме, бүттү. Убакыт бүтүп калды. Адидас да койсоң. Бирөө болду, Адидас болду. Анда эмесе кийинки суроону бере берели. 4 А тамгасынан башталган тамактын түрүн айтыңыз. Ашлемфу, окружка, Аладдин деп койсоң. Айран. Тамак. Кийинкиси ийгиликтүү болгондун 4 түрүн айтыңыз. Ийгиликтүү адам болуунун 4 түрүн. Билбейт. Любой тамга кете бербей же кандай? Ооба, ийгиликтүү болгондун 4 түрүн айтыңыз дейт да, мисалы. Бир тамганы айтат эле, башка суроо берип салдым го. Бай, популярный. Башкадан тартыңыз анда. Ушул жерден намазга кош койсоң күлгөн. Бишкектеги, анда эмесе кийинки суроо Бишкектеги 4 чоң көчөнүн атын айтыңыз. Өзүм жашаган көчөнү айтайын. Арстанбаб, Көкжайык, болду. Манас проспектиси жана башка, Манас проспекти, Чыңгыз Айтматов көчөсү. Анда эмесе кийинки суроо бут кийимдин 4 түрүн айтыңыз. Кепа, полсапог, русский айтмакчы патинка. Болду. Анда эмесе кийинки суроо 4 Т тамгадан башталган автоунааны айтыңыз. Тико, трактор, дагы ким бар? Тойота, дагы бир Тойота. Жакшы. Дагы бир Тойота сон болду. Анда эмесе бизде 8-чи суроого кезек келип жетти. Тамакты даамдуураак кылган 4 кошумча ингредиент айтыңыз. Туз, чеснок, көкчөп, май. Жактан жакшымын. Жагынан жакшы келди. Кийинки суроо 4 кыргыз улуу жазуучуларынын атын айтыңыз. Чыңгыз Айтматов, Алы Током. Сизге берилүүчү акыркы суроо абалдан чыгуунун 4 түрүн айтыңыз. Билбейм. Турасын эле айтып коем менчи. Билбейм деген эле сонун атмаска болду. Билбейм. Турасын эле айтып коем менчи. Мындай эркекчи эле мындай болду деп. Жакшы, оюн жактыбы сизге? Сон. Акзира, мындай суроо бергим келип атат. Тамакты өзүңүз ойлоп таап, атын коюп, ушинтип чыгарып жүрөсүз да, кантип ойлоп табасыз? Мен ойлоп тапкандары аз эле. Салаттарга. Мисалы кандай тамактарды ойлоп тапкансыз? Тамак эмес, мен көбүнчөсү салаттарды аралаштырып туруп эле эме жасап коем. Ошондо деле сонун болуп калат. Өзүм эле ат коюп коем. Ушундай фирменный салат деп эле эме кылсам, өзүлөрү ат коюшуп коет. Мындай салат экен, тигиндей салат экен деп. Элдер ат коет. Элдер ат коюп коюшат. Демек, кадимки эле биз колдонуп жүргөн азык-түлүктөрдөн эле, ооба, салат жасап коем. Жоктон баркыл эле. Мисалы, ошолорду көрүп жүрүп, атайын үйүнө чакырып бизге түрлүү тамактарды жасап берчи, коноктосот элек деген кайрылуулар болгонбу? Андай көп эле кездешет. Барасызбы же барбайсызбы? Анткени мен үй бүлөм үчүн эле жасайм да, анан көпчүлүктүн алдында ишенип мени чакырып алса, анан ар жердин сүрү болот, тамак ашы, баягы жасаган ашканасы башкача болот. Жоопкерчилик болгондуктан эме бара албайм.
Үйдө коноктошкондо мисалы түрлөтүп эле койсоңуз керек. Ооба. Короче, бардыгын жеп, анан кеткиле депчи. Үйдө баарын өзүм ырастайм. Конокко чакырбайсыңбы дегендер да көп, Көп. Атайын жасап туруп ушуну мен чыкырчы, боюмда болуп атып, ушу сен тамагыңа токсикоз болдум деген аябай эле билдирүүлөр көп. Анан талгак болгондор, ал талгак болгондордун баарын чакырсам үйүм стадион болуп кетет болуш керек. Ошо. Бирок чакырган учурларыңыз болот. Жок. Мен атайын ошондой эме чакыра элекмин бүгүнкү күндө. Бирок конокторум көп келет атайын. Барып ушу тамагыңды именно жеп келели депчи. Жакшы экен, биз да барсак болобу? Ооба, келиңиз. Азыр эфирде чыгып Былтыр келем дегенсиз. Уже 1 жыл өттү. Ооба, барам деп эле бара албай эле. Ооба, чакырган. Буйруса барабыз, Көрсөтүүбүз улантабыз. Сиздер көрүп аткан Түнгө карай көрсөтүүсү бизде Инста блогер Акзора Бекерова бизде конокто. Эми азыр бизде менин суроолоруман башка дагы бул жакта да суроолор бар. Ошол суроолорго жооп беребиз. Интеллектуалдык суроолор жана ошондой эле философиялык кадимки жөнөкөй суроолор десек болот. Өзүңүз тандап алып бериңиз, мен окуп берем. Негизи согуш маалда суроолор болуп чыкпасын да. Мага бериңиз, мага бериңиз. Айымдар дейт, кандай өзүнүн бир өзгөчө сапаттары менен элди багындырып туруш керек? Кайсы айым болбосун, жүзүндө жылмайы болсо, бардыгын өзүнө багындырып алат. Баягы айтып коет го, үйгө барсаң баягы тамак эмес, кабагы жылмайын колсун деп. Ошол сыяктуу ар бир эле адам, айым эмес, эркек деле күлүп турса, сүйлөшкүң деле келет, иши кылса ошо. Эң нескиси жүзүндө жылмайы болуп тартылат деп ойлойм мен. Айымдар, Кийинки суроо. Сиздин жакшы көргөн киноңуз, фильмдериңиз же болбосо китеп? Мен Черная любовьту өлө сүйүп көрдүм. Сериалы, Ооба. Баарын көрүп түгөтүп, кайра да экинчи жолу катар. Кайра ыйлап, мен кайра ыйладым, кайра көрдүм. Кемаль деген жерин көрүп. Кемалды камал деп алдым өзүбүзчө. Ошондо Сиздердин тилчеби? Бизде Баткенде Камал деген аттар бар да. Барбы, ошондой? Бул эле Кемаль деп мындай образга кирип айтыптыр да. Бизде Камал эле дейт. Көрсө, Камал эле болчу турбайбы ал? Камал эле болчу. Кемаль деп анын жашына кайра кылып айтып коюптур. Бул бери жагынан дагы суроолорду алып берсеңиз. Бул жактан? Жок, бери жагынан. Ошондо. Бул жактагы суроолор мындай экен. Голландиядагы эң популярдуу гүлдүн атын атаңыз. Роза. Дагы Болду. Ошону эле билем. Өзүн эле розаны эле билем. Негизи баягы Голландиянын гүлдөрү дегенде эле чындап розалар эске келет. Тюльпан дагы мына ошол эң популярдуу гүлдөрдүн бири эмеспи? Ал да Голландия. Көбүнчөсү роза. Кайра эле роза. Ооба, кайра суроолорго кезек берели. Океандагы эң чоң толкун кандай деп аталат? Ой, билбейм. Билбейм мен. Цунами деп аталат экен бул. Может. Мен андай вообще жокмун. Ары жакта суроолорду алып бериңиз. Мен жамгыр менен эле селди билем. Кыргызда ушул эле бар, анан башка жакты билбейм. Мындай суроо дейт. Сизди ушул баягы эми инстаблогер деп атпайлыбы? Популярдуулук өзгөрттүбү? Жок. Ошол эле бойдон. Ошол эле бойдон жүрөм. Башында деле жолук менен чыкканмын, азыр деле жолук менен жүрөм. Башында деле маршруткада жүргөнмүн, азыр деле маршруткада жүрөм. Дагы эмне? Ошо? Башында эч нерсе өзгөргөн жок. Ушундай эле болчусуз. Только ушундай эле болчумун, көйнөм алыштып кетти. Өзгөрткөн жок эч кандай, бирок адамдарды, досторду кантип сүйлөшүш керек, мындай ылгап калдым десем болот. Анткени кээ биркиси колдонот экен, кээ биркиси чынында душман болот экен, досторуң, душмандарың өзү бөлүнүп калат экен. Мен ушул жактан эле айырма таптым, а мен өзүмдөн эч кандай өзгөрүү болгон жок.
Чынында көп учурда дайыма жоолук менен жүрөсүз, аябай жакшы көрүп жүрүш. Башынан эле жоолукка жакынсыз го өзүңүз. Ооба. Баягы сөз бар го кыргызда. Жоолукту канчалык бийик кармасаң, баркың ошончолук бийик болот деп. Мисалы, жоолгорогон келинби, кыз балабы эч кандай жаман сөз уккан эмес да. Баягы Куранда да бар. Чачты жайып көчөгө чыксаң, мисалы үчүн шайтан биринчи болуп ошо чачка жабышат экен да. Мисалы, ушундай сөз бар экен. Ошон үчүн мисалы үчүн шаарда шамал болот, башка болот, анын баары келип чачка жабышат да. Биз күндө чачты жууганга мисалы үчүн убактыбыз болбосо, ошол чаң менен барып жата алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн жоолукту чечип коюп таза чачың менен уктай берсең болот да. Ошондуктан бир чети тазалыктан сактоо максатында дагы жоолук менен жүрсөң жакшы. Үйдөн дагы башка жактан дайыма жоолук менен жүрөсүз. Ооба. Тока уктаганда чечип уктайм. Жакшы. Кийинки суроого жооп берели. Сиздин бул баягы кызыгууңуздан сырткары, тамак жасоо жана башкалардан сырткары дагы эмне өзгөчөлүгүңүз бар? Эл билбеген талантыңызды балким Инстаграмга чыгара элексиз. Эл билбеген талант деп деле айтпайм, бирок биз өзүбүз баягы музыканттардын үй бүлөсүнөн болгондуктан мен өзүм 7 жыл музыкалык билимим бар. Комуз чертем, ооз комуз чертем, ырдагам илгери. Азыр эле ырдабай калдым, ырчылар көбөйүп кетти. Алар уят болуп калбасын деп эле чыгып атасыз. Тамаша албетте, бирок ошо баары бир музыкага жаатына жакынмын. Анча-мынча ырдап, комуз чертип, баракчага киргизип койсом. Комузуңузду ала десеңиз болмок экен. Ошонтпеппин. Өтө эле таланттуу адам экен деп суктанып кетеби деп алып келген жокмун. Ошол эле таланттарым бар. Ошо. Билесизби? Ооба. Сөзсүз түрдө. Биз эгизмин, өзүң жакшы билесиң. Төгөйүм да бар. Апам ошо кичинекей мектепке барган кезден эле экөөбүз окшош кийинтип, окшош билет кийип. Эгиздин аты ким эле? Батма. Төгөй Батма. Төгөйүм алда кыз бала. Экөөбүз окшош бийлеп, 1-класстан баштап 11-класска чейин мен сахнадан түшкөн жокмун да. Ал барчусу болобу, ужасы болобу, башкасы болобу мен чыкчумун да. Ошо мектептен такыр түшкөн жокмун. Ошондуктан бийге, ырга кызыгуум дагы эле бар. Анда бизге ырдап бербейсизби? Жок. Азыр эмес. Эмнеге? Азыр эмес, мен да ырым даяр эмес. Ырды прям мындай жаттап алып ырдабайм, бирок угуп коем. Ырдабайсызбы? Жок. Ыйлап берейин. Бирок ыйлап чыгарган видеолоруңузду да көрүп калганбыз. Ал Кемаль үчүн ыйлагам. Жок, Кемаль үчүн эмес, кино үчүн. Кино үчүн ошо аягында жана өлүп калганда эми ар бир эле адам баягы ичи ачыт болуш керек. Ошондо. Мисалы баягы бирден бир элдерди көрүүчүлөр көрсүн деп дагы бул агыз ураган эмне болду деп чочуп көрүшү мүмкүн да. Биринчисинде чочуп кетишиптир. Күйөөсү менен урушуп кеткенби депчи. Анан Кемаль айткандан кийин, ушинтип күйөөсү бар келин да ушинтип ыйлайбы деп чыгышты. Анан бизде современныйден ыйлай беребиз. Күлүп койдум, ушу тамашага салып эле. Төгөйүңүз жөнүндө айтып бериңизчи, Батма жөнүндө. Учурда ал каякта, окшошсуздарбы? Баягы төгөйлөр бири ооруса, бири сезет деп коет го, ошондойлор чынбы? Чын. Деп эле. Эгиздим азыр 2 кыздын апасы. Айылда, ошо Баткен жакта, Кара Жага иштеген айылда. Сиз Бишкекке кетип калыптырсыз, Мен ошо кичинекей, апам айтат, кичинекей кезиңде эле ойноп атканда эле мен шаарда жашайм, анан кийин служанкаларым болот деле, ушинтип эле ойной берчисиң дейт да, апам айтат. Анан мүмкүн баягы жаштын тилегин берет дейт, ошол сыяктуу менин тилегим ушу Бишкек болгон окшойт да. Батма айылда калып калды, ал антитилек кылып аттыр. 2 кыздын апасы ал, окшоштук жагыбыз мындай бизди көрбөгөн адам көрсө, окшош экенсиңер дейт. Анан таанып жүргөндөр айтса, сен бул деп эле сразу таанып калышат да. Баягы мисалы үчүн төрөгөндө же кандайдыр бир жери ооруп калган болсо, сөзсүз түрдө ал да ооруйт. Экөөбүз бири-бирибизди сезебиз. Мисалы үчүн мен балдарды төрөгөндө, толготкондо ал кадимкидей толготуп чыгат. Түнү менен болсо түнү менен, 2 күн болсо 2 күн. Ушундай эгиздердин жаны бир болот баары бир. Ошол.
Сиз да аны Мен да оорuyм, конечно, ал эле эмес. Өзү оорубай эле аны эле оорута берет экен деп ойлобосуң. Сиз да сүзүп турасыз, демек. Мен деле ошондой. Ал ооруса мен да ооруйм. Ал бир аз токтоораак, баягы эгиздердин бирөөсү шустрый, быстрый болот го. Ошонусу мен. Шустрый сиз болуп калыпсыз. Эми өтө деле жоош дебейм, кээде ал деле бир күнсү токтобой эле күлө берет. Анча мынча жерден сүйлөбөйт да. Жөн өтүрчү деп элечи. А мен ушул үйдө да, көчөдө да сүйлөй берем да. Ошондой, ал токтоораак. Баягы кичинеден баштап мындай чогуу берки бир туугандарга салыштырмалуу эгиздер өтө жакыныраак болуп өсүшөт да. Анан баягы турмушка чыгып кетип, эки жака кеткенден кийин кандай болду? Турмушка мен биринчи чыгып кеттим. Шустрыйраак болуп. Шустрый, быстрый анда дагычы. Элдин баары тийип атканда мен да тийип калайын депчи. Анан ошондой болуп турмушка чыгып калганда ыйлап кадимкидей кыйналып жүрдүк башында. Анан кийин уже балдарым төрөлүп, эме булар менен алаксып калып, анча мындай азырактан сүйлөшүп ушинтип калдык. Бирок баары бир мындай башка бир туугандарыңа салыштырмалуу көбүнчөсү эгизиңди ойлойсуң да. Эмне болуп атат экен, мындай кыйналса дагы ошол сезип, көбүнчөсү ошол эгизиң тарапка тартылат да. Бирок бир туугандарым баардыгын жакшы көрөм. Танып калбасын деп эле. Кача бир туугансыздар? 5 бир тууган. Негизи баягы эгиздер өзүнүн тукумунда болсо анан болот деп коет го, ошондойбу же сиздерде бар болгон да? Бизде болгон экен. Атадан атага калат экен да. Мисалы үчүн мен эгиз төрөбөйм, мисалы үчүн. Эгерде күйөөм жактан эгиздер болгон болсо, төрөшүм мүмкүн. Мен өзүм эмес, менин балдарым эгиз балалуу болушу мүмкүн. Через поколение. Мындай өтүп турбайбы? Может төрөп калышым мүмкүн, мен ойлойм. Болсун. Буюрса, негизи өзүм эгиз балалуу болгонду аябай жакшы көрөм. Ошо бир жүдөп бир өзүмө келип алсам жакшы болот эле деп жүрөм. Ошо. Тилектер орундалсын. Амин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде Акзора мына ушундай сонун маек куруп берип жатат. Инста блогер, кайрадан Инстаграмга кайткым келип атат. Ошол эле Инстаграмда ким болбосун, ошол эле учурда жакшы комментарийден сырткары жаман комментарийлер дагы, негативный бир сөздөр жазылып калат дегендей, андай учурларга катталабыз да? Ой, андайлар толтура. Эмне деп жазышат мисалы? Тамак жасаганда аябай сындашат. Бул жерин мынтип куруп коюп турсуң, тигинтип коюп турсуң, же болбосо мен өзүм сүрөтүмдү киргизсем, сулуу эмессиң, анасың, мынасың, тралеласың киши кылса жазышат да. Анан эме баягы ошол адамдардын өзүнө кирип көрөсүзбү анан? Ооба, менден да сулуу болушат аябай. Ошон үчүн жазышат да. Негизи эме да, баарыбызды Алла Таала жаратат да. Анан мен өзүмө заказ менен мурдумду монтип кой, колумду монтип кой деп заказ берсем, анда бир жөн да. Бирок сиз супсулуусуз. Эми Аллага шүгүр, бирок мен эч кандай баягы өзүм наразы эмесмин. Дене мүчөмө баскан турганыма дегендей. Кээ биркиге ошондой көрүнөт окшойм, ужасыраак болуп. Ошентип айтышат. Аябай стерва көрүнөсүң деп. Негизи баягы менен мамиле кылбай туруп айтышат да, бирок мамилеге келгенде сен ушундай элең деп ооздор ачылып калат да. Сүрөттөн может ошондой көрүнүшү мүмкүн. Ошон үчүн жамандабай жүрүңүздөр дейм. Андайларга кандай жооп бересиз? Жооп бересизби же жооп бербейсизби? Кээде жооп берем. Кээде эгерде ушунчалык жаман сөздөрдү жазган болсо, кара тизмеге киргизип коем. Эми башкысы ал жүз ошол жаман болгон жүздө мен жүрөмүн, сизге эмне оорчулугу тийди, главный мен ыраазы болсом болду да деген эле мындай мааниде жазып кетем, эгерде мен ушунчалык каралып аткан болсо. Бирок мен кээбетем ошончолук страшный болгон кезде дагы жүрөгүм андай сиздикиндей эле таш боор эмес деп айтам. Меримдүү элемин деп айтам ошо. Жакшы. Эң негизгиси баягы хейтерлер деп коет го, алар атайын ушундай баракчаларды ачып алып, ичиндеги нерсени бирөөдөн чыгарыш үчүн атайын жазышат экен да. Мен ойлойм, ошондой адамдар бактысыз адамдар. Бирөөгө убакыт бөлүп, кирип, жазып, ошол нерсеге көңүл бурган адамдар бактысыз деп ойлойм. Себеп дегенде, эгерде сенин жашооң бактылуу болуп, бардык нерсе өз ордунда болуп атса, бирөө менен да ишиң болбойт да. Бирөөгө да керек болсо антип да жазбайсың. Ушундай кыз экен да, тамак жасап атыптыр да, укмуш кыйратып атыптыр да деп эле коет да, эми көрүп калса.
атайын кирип, барак чачып, ушундай жазып сайылып аткандарды мен ойлойм, бул бактысыз адамдар. Кыларга иши жок же болбосо жолдошудан наразычылыгын менден чыгаргандай болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудайга шүгүр, мага значит ошондой сайылып атса, анын жашоону караганда менин жашоом жакшы экен. Ошон үчүн мага кызыгып атат деп ойлойм. Жакшы, Инстаграмды 1 миллионго жеткирейин деген ойлор барбы? Элдин баары азыр миллионер болот. Миллион болсо деле мүйүз чыкпайт. Болгону миллион да. Болгону эл көбүрөөк тааныйт. Өзүнчө мындай таанымал болуп каласың да. Мен андай миллионго деле жетпейм, болор эле жүрө берем мен, канча болсо делечи. Башкысы менин рецепттеримди ошо көрүп, үйрөнгөн адамдардын саны миллионго жетсе, мага ошол пайдалуураак. Ушундай жашоо жактыбы сизге? Жакшы тарабы да бар экен, жаман тарабы да бар экен. Жакшысы эмне, жаманы эмне экен? Жакшысы дос таптым, бир тууган таптым, жакшы инсандар менен достоштум, жакшы инсандардын айланасына кирдим. Жаманы эми мен жөнөкөй элем да, маршруткада жүрүп калсам эле, "Ай, сиз баягысызбы, маршруткада жүрөсүзбү?" депчи таң калышып, мындай нормально кетип аткан жеримден да неудобный болуп калат. Ой, эмне болуп турасың, мен пересадка кылам дейм да. Сен мамы деп да таң калышчы. Ошентип калышат. Эми ошондо мындай элдин баары көңүлү бурулуп калат экен да. Бирок мен баары бир эле маршруткага чыгып алып атам. Эмне болуптур деп элечи. Жакшы. Бул эми маршруткага жүргөндө кээ биркиси уят көрөт албетте. Бирок мен уят көрбөйм. Себеп дегенде, сен деле ошол элдердин катарындагы адамсың. Эл кайсы баягы багытта жүрсө, сен деле ошол багытта жүрсөң, бул сенин жөнөкөйлүгүң деп эсептейм. Себеп дегенде кээ биркилер атайын эмелер менен жүрөт, адамдар менен жүрөт, менеджер деп коет экен, дагы такси менен жүрөт. Мисалы үчүн өзүңө канчалык үнөмдүү болсоң, бул сенин плюсуң да. Анан элден уялам деп таксиге чыгып алып, анан жөндөн жөн эле расход кылгандын кереги жок мага. 10 сом менен барган жериме мен 500 сом төлөгөм келбейт да. Ошон үчүн эл катары эле маршруткада жүрө берем. Бул да болсо жөнөкөйлүгүңүздү көрсөтүп атса керек, деп мактанып кетем. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр байкагандай эле мен чачымды байлап койдум. Себеби дегенде азыр Акзурадан ушул жоолук байлоонун бир жолун көрсөтүп берсин, мастер-класс көрсөтүп берсин деп атабыз. Акзура, мындай суроо берейинчи. Өзүңүз байлап тургандай жоолукту ар бир эле келин же кыздар ушинтип байлай алышабы, баарына эле жарашабы? Анан мага дагы байлап көрсөтүп бере аласызбы деп сурагым келет. Албетте байлай алат. Кээ биркиси айтат, баягы мен башым жалпакта, анан кийин ошого жоолуктурбайт, же болбосо мага такыр жоолук жарашпайт деп айтышат да. Аял заттын баардыгына жоолук жарашат. Жоолукту даңазалаган жалгыз эле аял затыбыз да. Ошондуктан башкысы баягы дулька деп коет, резинка байлагычтар. Ошу менен эле жакшылап урусо жоолук түшпөйт, дагы баарына жарашыгы жакшы болот. Сизге да көрсөтүп бере алам. Анда азыр мен сиздин жаныңызга барайын. Өзүңүздүкүнө окшоштуруп мага жоолуктан байлап берсеңиз. Азыр сизде кандай кылып отурайын? Дулька жок болгондуктан азыр бул жакка карап туруңуз. Мен азыр кичине көлөм болуш үчүн жоолукту байлап аласыз. Жоолукту байлап турайт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түнгө карай да мына ушундай мастер-класс көрсөтүп жатабыз. Сиздер да үйрөнүп алсаңыздар болот. Мына ушинтип бир канча мүнөттүк убакыт болот буга? Мисалы үчүн ар ким салынганда жараша болсо керек. Ушундай болот. Азыр баягы көлөм чыгаруу үчүн мына ушул жоолукту мен чачыма ороп жаткан учур. Негизи резинка эле тагыш керек болчу да. Резинка. Абайлап байлаңыз теги. Резинкасы да жок экен бул досумдун. Так. Так, мен салынганда салып берейинби? Сиз салынгандай. Мени карап туруңуз, чоңуз. Так, мен ушундай кылып бороп туруп. Бул жагын гармошка кылып, артынан көлөм болду. Ордунан тура берейин.
кааласа могу чачтын артына да киргизип салса болот. Кааласа байлап койсо болот. Мен мындай эле байлап коем. Билген кишиге бат эле болчу да, э? Ооба. Мага эч кандай кыйынчылыгы жок. Мага жараштыбы? Сүмбүл ага болуп калды. Жашынакай бир айымга окшош туруп айтып койсоң болобу? Точно эле. Кана? Жарашты. Мынакей. Урматтуу айымдар, сиздер көрүп аткан бул түнгө карай. Ал эми мага бир түрүн мына ушинтип бат эле бат убакытта көрсөтүп койду, Ушундай элеби? Ушундай да көрсөтөйүн. Болду окшойт. Мага жарашса болду. Урматтуу көрүүчүлөр, мага жараштыбы? YouTube каналына дагы биз чыгарабыз. Комментарий сөзсүз түрдө жазып коюңуздар дейли. Агзора, сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Ыраазычылык билдирем. Аябай супсуусуз, чынында сонун кылып салынып алат экен чогулуктары дагы. Маек үчүн ыраазычылык билдирем. Бүгүн бизде инста-блогер Агзора Бекерова жана ошондой эле кызы Айдатка барбоочу. Айдат да эфирден чыгып кетти. Сиздер менен биз коштошпойбуз, болгону эфирден көрүшкөнчө. Ооба. Кайрадан дагы бул эле жолуктун туру эмес, мен дагы көптөгөн мастер-класстарды көргөзүү үчүн дагы бир күн Айперин урушуп келип кетем. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.